Форманы толтыруудан мурун компьютериңизде керектүү документтердин скан нускалары сакталганын текшериңиз. Документтер PDF, JPEG жана PNG форматтарында болуусу шарт. Жүктөлүүчү файл 10 мегабайттан аш болсо керек. Эгерде файлдын көлөмү 10 мегабайттан ашса, аны I Love PDF сайтында кичирейтсеңиз болот. Диний окуу жайды каттоого арыз берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын расмий сайтына кириңиз. Андан кийин башкы барактын жогорку оң жагындагы диний уюмдарды онлайн каттоо баскычын басып, арыз берүү формасына өтүңүз. Бул баракчадан 4-чү диний окуу жай пунктун тандайбыз. Арыз берүү баракчасында бир нече талааны толтуруп, керектүү документтердин скан нускасын жүктөө керек. Сөзсүз толтурулушу керек болгон талаалар: диний окуу жайдын толук аталышы, электрондук дареги жана телефон номеру. Андан кийин диний окуу жайдын жайгашкан жери, адреси көрсөтүлөт. Бул жерде облус, шаар, район, айыл, көчө, үйдүн номери көрсөтүлүүсү шарт. Конфессия бөлүмүндө тиешелүү динди жана диний агымды тандайбыз. Эгерде керектүү варианттар тизмеде жок болсо, ылдыйкы кнопканы басып, өзүңүз жазсаңыз болот. Калган бардык талааларда алдын ала компьютериңизге сакталган документтердин скан нускаларын жүктөйсүз. Бул үчүн тиркөө баскычын басып, керектүү документтерди тандоо керек. Арыздан сырткары, окуу жайдын негиздөөчүсү же негиздөөчүлөрү тарабынан бекитилген мамлекеттик жана расмий тилдерде түзүлгөн устав 4 экземплярда жүктөлөт. Кийин диний окуу жайды түзүү жөнүндө негиздөөчү жыйналышынын протоколу, чечим же буйрук, негиздөө келишими тиркелет. Эми диний окуу жайды түзүүгө демилгечи болгон жана уставдын алкагында мыйзам алдында жоопкерчиликтүү негиздөөчүлөр кеңешинин мүчөлөрү болгон жарандардын нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн тизмеси, алардын фамилиясы, аты, атасынын аты жана жекелигин күбөлөндүрүлгөн документте көрсөтүлгөн маалыматтар көрсөтүлөт. Кийинкиси нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн уставдын көчүрмөсү, негиздөөчү же негиздөөчүлөр диний уюм катары мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган күбөлүк. Негиздөөчү же негиздөөчүлөр тарабынан бекитилген окуу программасы. Негиздөөчү же негиздөөчүлөр тарабынан бекитилген окутуучулардын курамынын сапаттык көрсөткүчү. Кийинки баскыч санитардык эпидемиологиялык кызматтын маалымкаты. Өрт кызматынан алынган маалымкат. Диний окуу жайына ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан уруксат кагазы. Диний окуу жайында каражаттардын бар экенин тастыктоо документи. Акыркы талаага арыз берүүчүнүн паспортун тиркөө зарыл. Бардык талаалар толтурулгандан кийин кийинки баскычын басабыз. Тиркелген документтердин тизмеси менен арыз түзүлөт. Эгерде арыз берүүчү арызды өзгөрткүсү келсе, анда ал жокко чыгаруу баскычын басып, арыз формасынын барагына кайра кайтып келет. Акырында тастыктоо баскычын басып, арыз иштеп чыгууга жөнөтүлөт. Арызды толтуруу процессинен кийин арыз каралуу үчүн базага түшөт. Ошол эле учурда арыз берүүчүгө арыздын ийгиликтүү тапшырылганы тууралуу билдирүү жана арыздын статусун көзөмөлдөө үчүн арыздын номери электрондук почтасына жөнөтүлөт. Бул колдонмо пайдалуу болду деп ишенебиз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.